азыркы эсептөө палатасынын койгон дооматтары боюнча ишка сиздердин эмеңиздерди кандай каралат? Дооматтар боюнча туура азыр иш алып барып атабыз. Жанакы 4 миллиард дегенди туура болуп атат. Алардын мынакей 211 миллиону келип атат. И жана 70 миң студенттерден Счетный палата айткандай чогултуп алсак, абдан чоң бул иш болот. Ошондо 4 миллиард бизде фомска акча чогулуп атат. Аны дагы биз кыргыз элинин саламаттык сактоосуна жумшайт элек. Ордуна коюла турган акча каражаттары боюнча ордуна коюла турган акча каражаттар биз ордуна коюла элек да турабы? Азыр эсептөө палатасынын өзүнүн суммаларын көрсөттү азыр. Канчасы ордуна коюлду, канчасы ордуна коюла элек? Азыркы кезде бүт барды коюп атышат. Эми үчүн дегенде жанагы зарплатаны июлдагы эмелердин бардыгы туура эмес эсептелип калып, зарплатага кеткен акчалар, ошондой эле кезде башка эмелерге акчалар бүт бардыгына организациялар, медорганизация ордуна ушул акчаларды коюп атышат. Быйыл жылдын аягына чейин ордуна коюлуп калса, анда жакшы болот. Алымкадыр Сабирдинович, айтсаңызбы, 7 сентябрь 2022 жылы 470 тескеме негизинде 1 миллиард акча каражат берилген да, саламаттык сактоо министрлиги боюнча. Ошол боюнча эмне жумуш аткарылды? Социалдык маанилүү оорулардын алдын алуу боюнча, онкологиялык оорулар, вирустук гепатит жана ошондой эле. Азыркы кезде мынакей 1 миллиард сом кыргыз фармацияга берилген. Фармация башка да ал, же ушул акчабы? Ушул акча фармациядагы акча. Жок. Былтыркы высокотехнологический да азыр мынакей биз айтып берели. Таблица боюнча бул жерде перечислять этсем морфинге, рассеянный склероз, вирусный гепатит, противодиабетические препараты, спинально-мышечная атрофия, апластическая анемия, антигемофильный фактор, препараты онкологии, противоопухолевые препараты, антигемофильный фактор, препараты. Бүт бардыгы бул жерде жазылган, ошол акчалардын бардыгы 22 жылы 1 миллиард сом колдонулган. Ошону 1 миллиард сом сиздерге берилген. Ошол боюнча эмне иш аткарылды? Сиз мага кагаз жүзүндө таблица кылып. Мен азыр мен перечислять еттим, бул таблицада бар, кагаз түрүндө сизге берем. Рахмат.